Ким Чул Йонг Түштүк Кореянын Тышкы иштер министрлиги уюштурган Кыргыз-Корей достук ассоциациясынын жетекчиси, Дасан агрокомпаниясынын башкы директору, Кореянын Кыргызстандагы койка долбоорунун жетекчиси. Мына ушул адам Кыргызстандын айыл чарбасына инвестиция салып, бирок же акчасынан, же түшүмдөн, же тапкан пайдасынан жок 2016 жылдан бери мамлекеттик органдардан, Ички иштер министрлиги, прокуратура, соттордон акыйкат издеп келатат. Ал жетектеген Дасан компаниясы Кореядан тапкан акчасын суусамыр өрөөнүндө арпа айдоого жумшаган. Бирок Ким Чул Йонгдун айтымында ал байма-бай Кореядан банктар аркылуу жиберип турган акчалар кумга сиңген суудай жоголгон. Мен Ким Чул Йонг Түштүк Кореядан келген инвестормун. Көп жылдан бери акчамды Кыргызстанга салып, бирок ири өлчөмдөгү акчамды алдатып жиберип, жапа чегип келатам. Акчамды алып, алдап кеткен адамдардын үстүнөн жазган арызымдын негизинде сот иштери 2018 жылдан бери бүтпөй келатат. Анын айынан мен көп акчамды жана эң негизгиси оңбогондой көп убактымды жоготтум. Мен президент Садыр Жапаров баштаган бийликтеги мамлекеттик адамдарга кайрылат элем. Инвестор катары мени коргоп, жоготкон, алдаткан акчаларымды кайтарып берүүгө жардам берсеңиздер. Ага тергөө органдары тарабынан 2 адам, Дасан компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, Кореянын жараны Ким Вон Те жана Кыргызстандын жараны Шаймерден Мамыров шектеле баштаган. Кийин тергөөнүн жүрүшүндө Шаймерден Мамыровдун күнөөсү аныкталган жок деп, азыр сот ишинде фигурант катары Ким Вон Те калды. Бирок Жайыл райондук соту 3 жылга созулган процессти бир канча жолу артка жылдырып, карабай, созуп отуруп, акыры чыгарган өкүмүндө Ким Вон Тени толук актап койгон. Бирок инвестор Ким Чул Йонгдун жактоосу Мухаммед уулу Бекжандын айтымында төгүндөлгүс фактылардын колдо тургандыгына карабай, Жайыл райондук соту ишти созуп жүрүп акыры мыйзамсыз жана инвесторго каршы өкүм чыгарган. Буга Жайыл райондук прокуратурасы нааразычылык билдирип, апелляциялык арыз менен жогорку инстанцияга кайрылган болчу. Жайыл райондук сотунун өкүмүн толугу менен макул эмеспиз. Ошон үчүн апелляциялык даттануу менен биз Чүй облустук сотуна кайрылдык. Анткени Жайыл райондук соту иштеги болгон далилдерди карабай, баягы оправдательный приговор чыгарып койгон. Бул мен үчүн эле эмес, мен клиентим үчүн дагы туура эмес өкүм болгон, ошон үчүн биз кайрылдык. Анткени иште болгон далилдер бул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эске алынган эмес. Ал жерде аныктап турат, баягы айыптоочу 800 000 сомду алганы жөнүндө, арпа алам деп $37 000 алып, бирок арпа алынган эмес. Мындан да башка иш материалдарында көп далилдер бар да, ушул далилдерге сот натыйжалуу бир юридикалык баа берген эмес да. Инвестор Ким Чул Йонгдун маалыматы боюнча, ал 3 жыл аралыгында $350 000 акчасын айыл чарба долбоорлоруна жумшаган. Алардын көп бөлүгү Корея банкы аркылуу Кыргызстандагы KICB банкына которулуп, ал жерден нак акча түрүндө банктын кассасынан алынып турган. Мисалы, акчанын дагы бир бөлүгү 800 000 сомду Ким Чул Йонг өз колу менен суусамырга барып, арпа ийип жатам деген Шаймерден Мамыровго өз колу менен тапшырган. Бирок ал акчанын да дайыны жок. Ким Чул Йонгдун жана Шаймерден Мамыровдун маалыматы боюнча, ал берилген 800 000 сомду дароо эле Ким Вон Те Мамыровдон кайра алып алган. Сотко 2018 жылдан бери катышып келаткан күбө Жумабек Асанканов ушинтип инвестордун сот жана мамлекеттик органдардан жапа чегип келаткандыгын белгиледи. Ошондой эле Жумабек Асанкановдун айтымында, инвестициялык каражаттан суусамырда 500 гектар жерге арпа айдалды делип, Ким Чул Йонгго отчет берилип келгени менен ал маалыматта калп болуп чыккан. Негизи себелип айдалып жатканын негизи көргөм, түшүм алып жатканын көргөн жокмун. Бирок өсүп турганын көргөм. Өсүп турат деп көргөзгөндөр болушкан. Көргөзгөн жеринин жарымы көбүрөөгү башка бирөөлөргө болуп чыкты, ошактагы кишилердики жөнүндө. Кийин аныкталды эле? Кийин аныкталды дейт. Ошо биз көргөзгөндө биз ойлогон биздин министр Ким Чул Йонг мырза айткандай эле 200 гектардай эле жери калыптыр, калганын табышкан жок. Аны деле алган жок го дейм. Мен ошол объективди карап, ошого жакшы сот чечип берсин деп эле каалайм. Кимиси күнөөлүү болсо ошону тагып. Менимче ошол эми бул жакта инвесторлор келип бизди соттошотканы бул деле жакшы иш эмес.
Тергөө иштери көргөзгөндөй суусамырдагы арпаны Шоро компаниясы сатып алганы жатат деген маалыматта калп болуп чыккан. Ал эми Шоро менен түзүлдү делген келишим жасалма кагаз экендиги да тастыкталып аныкталган. Кызыгы, инвестор катары мамлекеттик органдардан акыйкат издеп келаткан Ким Чул Йоңдун өзүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлери ири кылмышкерлерди кармагансып, 2020-жылдын ноябрында Каракол шаарында кармап, Бишкекке алып келип камап коюшкан. Жактоочуну жана тилмешти сураганына, укуктарым тебеленип жатат дегенине карабай, Ким Чул Йоңдун айткандарына эч ким кулак салган эмес. Ал ас келген Сыванын темир тору артында турган сүрөтүн интернетке таратып жиберишкен. Мыйзамсыз камагандар дагы, фотосун таратып жиберген милиция кызматкерлери дагы эч жазасыз калышкан. Ал эми Жайыл районундагы сот процесси өзүнчө эле эпопея болду дейт Ким Чул Йоң. Анын пикиринде 2018-жылы ал жазган арыздын негизинде башталган сот процесси 3 жылга созулган. Кайра ишти караган соттор алмаша берген. Кээде күбөлөр, кээде айыпталуучу, кээде прокурорлор келбей калып, кыскасы иш узарып кеткен. 저는 키르기스탄이 한국하고 많은 협력을 하기를 Ушунча узакка созулган Жайыл райондук сотунун өкүмү менин Кыргызстандын мамлекеттик органдарына, анын жүргүзгөн ишине жана инвесторлорго карата үмүтүмдү таш каптырды. Колдо турган документтерге, банк кагаздарына карабай өкүм менин пайдама чечилген жок. Мени ошентип мени менен чогуу иштегендердин алдамчылыгынан, мамлекеттик органдардын, соттун адилетсиздигинен жапа чегип келатам. Менин сот ишимдин аягы Кыргызстанга Кореядан инвесторлор мындан кийин келип-келбешине өз таасирин тийгизет деген ойдомун. Ошондуктан буга көңүл бурушуңуздарды өтүнөм. Сот ишине айыпталуучу катары катышып жаткан Ким Вон Теден азаттык интервью сураганда, ал интервью берүүдөн баш тартты. Ал эми анын жактоочулары дагы маектешүүнү каалашкан жок. Ким Вон Те алган акчаларды айыл чарбасына жумшагандыгын айткан. Бирок Ким Чул Йоңдун жана тергөөнүн маалыматы боюнча кетирилген акчаларды тастыктай турган бухгалтердик жана финансылык кагаз документтерди Ким Вон Те көргөзө алган эмес. Чечим туура эмес деп деген натыйжага келдик, ошон үчүн жаткан деп. Тиги экинчи Корея жаранынын күнөөсү сиздердин оюңуздарда тергөөнүн жыйынтыгы боюнча аныкталган, Аныкталган, бир канча $100 миң чыгым келтирилген да. 500 гектар жер айдап атабыз деп туруп кат жазып түштүк Кореягачы. 500 гектар жер айдап атабыз, арпа айдап атабыз деп акча жибер деп акча салдырган, акчасын алган. Бияктан дагы кыргыз кишилер, орус механизаторлор баарынан көргөн, действительно 500 гектар эмес, 200 гектардан ашык жер айдашкан. Ошол 90 гектарын дагы сетпей коюшкан. Анан кийин жанындагы кишилерге суранган, берки Ким Вон Течи айтып койгула, бирөө ошо Ким Чул Йоң келип кишилерге сураса 500 гектар айда деп айтып койгула деп суранган. Ошонун баардыгын соттук процесстен көрсөтмө беришкен, ошолордун баардыгынчы суранган. Мынча гектар айда издеп, мынча гектар 190 гектар айдалган фактически депчи. Даже урожайын чаппай кетип калган деп. Даже урожайын чапканга техника таап жардам бербесиңер деп ошо Суусамырга барганда бир киши ошол жактан макул деп алып күткөн, бир жума ошо жактагы комбайндарды кармап турупчу, могу жерлерде арпаны чабабыз депчи. Келбей койгон, чаппай кардын алдында калган, ошонун баары тең, ошонун баары чыгым болгон да берки Ким Чул Йоңго. Ошонун баардын которулган акчалардын баары бар, действительно 500 гектар айдашкан эмес. Ошонун баары тастыкталган тергөөдөн, соттук отурумдан. Кыргыз Республикасынын бийлиги жана өкмөтү инвесторлорго баардык шарттар түзүлө тургандыгын айтып келатышат. Атургай октябрь окуяларынан кийин бийликке келген президент Садыр Жапаров инвесторлордун укуктары жана бизнеси корголооруна бир нече жолу токтолгон. Эгерде ушул күнгө чейин бизнесмендерди силер чуркатып жүргөн болсоңор артыңардан, министрлер, мейли ким болбосун мамлекеттик кызматкерлер, мындан ары силер чуркашыңар керек булардын аркасынан. Чуркап барып, кел сал, мына сага условия түзүп берейин деп турушуңар керек. Өкмөт болсо инвестиция тартуу боюнча Атургай атайын министрлик да түзгөн. Ошол эле маалда $350 миң ажыраган кореялык Ким Чул Йоңдун иши соттордо. Кийинки процесс 7 октябрда Чүй областтык сотунда каралмакчы. Кубат Оторбаев, Азаттык.